мамиле деген темада сүйлөшөбүз. Азыркы жаштардын мамилеси бир эле муздап эмес, тоң калды десе болот. Жанагы вальный кийимдерди кийсе болобу депчи. Мен кыска эле жооп бергим келет. Бизде 2 жылдан бери андай вечерлер өтүлбөй калган, ата-энелерди кыйноо жок. Ата-энеңерди капа кыласыңар, алып берген буюмун ыргытасыңар, азылып өлөм деп коркутасыңар. Өлөт атпайбы? Азылып өлөт атат коркутуп ата-энесин. Ошол сыйлабастык, жеткен сыйлабастык. Көп эле угат деп ойлойм мен. Негизи өзүм көргөн балдарды угуп эле жүргөн, ата-энем мындай урушат, мындай чыга албайм, тиндей деген балдар көп эле болот да. 40 жыл мурун мектепте окудум. Ошондо биз улууларды сыйлачубуз да. Даже мен 1-класста окуткан эжем бул эже келип атканда биз үйдөн жашынып калчубуз. Сыйлачубуз да бул. Бир нерсе бир коомду карай турган болсоң, ошонун жаштарын кара дейт. Эгерде жаштар ыймандуу боло турган болсо, ошол коом өнүккөн мамлекет болот экен да. Демек жаштар күнөөлүүбүз да. Мисалы үчүн той же болбосо аш-баш өргөндө деле мисалы үчүн суу куйсаң, кээде деле өмүрлүү болуп бактылыр деп батасын берет. Кээде болсо мисалы үчүн Өрүшпөйт кээрлери. тыш оюнан деген жакшы сөз айтса, ич оюнан арам ойлук. Биздин системабыз туура эмес болуп атат. Жанагы западтын немелерин, кинолорун берип атат. Ошолорду бүт баарын запрет кылып салса, мисалы мыякта сиздин деле кызыңыз бар, ал деле жигиттер менен сүйлөшөт дегенде, мисалы сиз өзүңүз аны жигит менен сүйлөшкөн сизди сыйлабастыкка жатат деп ойлойсузбу? Бул деген менин намызымды төбөлөө. Мисалы менин кызым бир жигит менен сүйлөшсө, ал менин намызымды төбөлөө.